Карапайым элди бир кабыл алып үнүбүздү угуп коюңузчу. Садыр Нуркожоевдун акысына барып туруп үнүмдү угуза аламбы деп. Биздин үнүбүздү ким угат? Алар бизди эмне шайлоо учурунда эле карайбы? Деги ушул күнгө чейин үнүбүздү каяка жеткиреримди билбейм да. Биздин үнүндү ким угат? Жергиликтүү бийликтерде, областный бийликтерде кандай иш болуп атканын бетме бет ачыгын айтканда алар билбейт да. Командировкага кетип калат, иш сапары менен тиягына кетип калат, жардам бергиле деп сураган жокмун. Бишкектеги банктан берилиш керек. Бишкектеги банктан берилиш керек. Чекедеги кишилерин жөнөтпөй, жеке өздөрү укса сонун болмокту. Жогору жака үнүм жетпей келет. Айыл жер кезиндеги карапайым эл экинчи сорттуу элдей эле көрүнүп калат экен. Ишкерлик менен алектенгенге чоң жумушта иштеген адамдардын акча алып мамлекеттен өздөрүнүн оборотун жүргүзүп атканын угуп жүрөбүз. Бирок карапайым калктын ичинде ишкерлик менен алектениш үчүн мамлекеттен акча ала албай жүрөм деген адамдардын саны арбын. Азыр биз Талас облусундагы Бакай Ата районунун Өзгөрүш айылынын тургуну Замир байкебизге келип турабыз. Замир байкенин окуясын өзүнүн оозунан угуп көрөлүк. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз аке, жакшысызбы? Жакшы, шүгүр. Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Алхамдулилла, шүгүр. Ушу сизди угуп калдык. Бир жылдан бери ишкерлик кылам, жумуш ордун түзөм деп документтерди чогултуп, ар кайсыл жерлерге барып кайрылып, бирок ошол ойлогон оюңуз ишке ашпай жаткан. Ошол эмне себеп болуп атат? Бунун себеби биринчиден мен кыргыз эли менен учураша кетейин. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Жеке ишкерликти кандай гана үй бүлө болбосун президенттин жарлыгы бар да. Садыр Нуркожоевдун ишкерликти кандай иш менен болбосо да ишкерликти баштайм деген кишилерге кандай акча болсо дагы берилсин деген жарлыгы бар. Анан ошону угуп биз үй бүлөбүз менен документ топтодук. Анан кичинекей лампочкалар менен кекстарды сатып көрдүк. Анан ошону чоңойтуп кондитерский ачабыз деп документ топтоп келдим. Ушу күнгө чейин 1 жыл болду. 1 жылдан өтүп баратат. Топтоп келдим, кокуй сен ипаш дейт. Ипаштын налогко мынча сразу алдын ала төгүп кал дейт. Аны төктүм. Акимге кайрылдым, губернаторго кайрылдым. Ой, сиздин ишиңиз сонун экен. Бул ишти колдойбуз дейт. Булага чейин дагы супертуу аркылуу жогору жакка кайрылгам. Үнүм жетпей келет. Мына мынча миң беребиз сизге. Болду, ушу менен ишиңизди улантып кетиңиз деп туруп чакырышат. Ага барайын дегенде дагы деле бир тоскоолдукту айтат да. Дагы деле бир тоскоолдуктар. Деги биз айыл жер кезинде карапайым элдин үнүн кантип жеткиребиз жогору жака. Президентибиз менен Камчыбек Кыдыршаевичке, министрибизге кантип жеткиребиз? Алар бизди эмне шайлоо учурунда эле карайбы? Ачыгын айткандачы, шайлоо учурунда эле карайбы жогору жактагылар? Ушундай айыл жер кезиндеги карапайым эл акимчиликтеги кишилерге, областный губернатор, ак үйдө иштеген кишилерге экинчи сорттуу элдей эле көрүнүп калат экен. Экинчи сорттуу элдей эле көрүнүп калат экен. Мейли мен бул ишкерликти кылбай башка жака кетип калайын дедим. Мигрант болуп кетип калайын десем, мен келинчегим өтө состояниедагы оорукчан, өтө тяжело эмес, Аллага шүгүр, оорукчан. Ал кишинин жанынан чыгып болбойт да. Аял кишиси бизге берилген, Алладан берилген белек да. Аял кишиниги азыр кандай гана ордуктарды көргүзүп атат. Биз андайга жол бербейбиз да. Анан ошо келинчегим жанынан чыкпай ушу үйдөн жакшынакай иш кылайлы. Бир кондитерский кылып, ал иш менен 10 үй бүлө иш менен камсыз болмок да. Ушу күнгө чейин Камчыбек Кыдыршаевичке да кайрылдым. 7 жолу кайрылдым Камчыбек Кыдыршаевичке хат аркылуу. Анын балдары келет да сурайт, о жакшы экен деп туруп кетет. Жеке Камчыбек Кыдыршаевичтин үнүбүздү ошо жеке алдына барып туруп айта аламбы деген ниет менен кайрылып жатам да. Же болбосо ажабыз президент Садыр Нуркожоевдун акысына барып туруп үнүмдү угуза аламбы деп. Биздин үнүбүздү ким угат? Чекедеги кишилерин жөнөтпөй, жеке өздөрү укса сонун болмок да. Ушундайчы жергиликтүү бийликтерде, областный бийликтерде кандай иш болуп атканын бетме бет ачыгын айтканда алар билбейт да. Билбейт. Көмүскөдө жатат, биякта алар база калып эле, ой анаки мынаки деп эле тепкилешип атат. Акчабызды деле же берилбейт. Ошо берилет деген акчалар качан берилет, кайдан берилет? Ошо эмне болуп берилбей атат негизи? Барып атасыздар да негизи сурап барып атам. Ой, сизди колдойбуз деди. Сизди колдойбуз. Ой, барып архитектурадан барып туруп топо съемка кылып келиңиз деди. Канча сметасын жазып келиңиз деди. Сметалардын баарын жазып бардым. Шот аштырып келиңиз деди, элдик банктан. Шот аштырып келесиң.
ип аш деди, ал ипин аштым. Ремонтуна анан кийин печка сечка алганын баардыгын эсептеп шотун чыгарып барсаң деле ой мынчанчы күнү, 4-чү күнү, кайра 3-чү күнү, 3-чү күн менен 4-чү күндү вообще жаттап калдым да. Вообще жаттап калдым. Азыр ошондо көйгөйдүн сиз айтып аткан маселенин өзөгү кайсыл жакка барып такалып атат? Мисалы налоговыйдан ип алып атасыз, башка жерлерден документ алып атасыз. Анан ошол иш кагаздары кайсыл жерге барып такалып калды? Иш кагаздары баардыгы өтүп келип эле, жогору жакка такалып атат. Ачыгын айткан жакшы. Жогору жак каяк? Жогору жакка барганда эле ой биздин эми президентке кайрыласың ушул иш менен деп эле кайра эле шылтоошот. Анан кийин банкка барасың, банктагылар болсо окуй сиздики мына мынчасында бүтүрүп беребиз дейт. Азыр сизге акчаны мисалы президент менен Камчыбек Ташиев бербей жаткан жери жок да. Ошо акчаны азыр кайсыл жер эмне шылтоо менен бербей атат? Мага бербей жаткан жери жок, туура. Мага бербей жаткан жери жок, берилип атат. Ошол шылтоо келип банкка такалып атат. Банк бербей атат. Банкка такалып атат. Банк бербей атат. Ой мынакей мынчасын беребиз, келиңиз дейт. Барсаң бир жакка кетип калат алар. Улам мен Бишкекке барып, келинчегимди сен бирөө карап турчу дей албайт экенсиң да. Бишкекте банктан берилиш керек. Бишкектеги банктан берилиш керек да. Биринчи ошо республиканский банк менен барып сүйлөшүүлөр болуп атат да. Ошол жактан бүтүш керек болуп атат да бул. Анан бүтүп калгандан кийин эле келинчегиңиз келсин дейт. Келинчегим алып барсам командировкага кетип калат, иш сапары менен. Тиягына кетип калат. Ушундай болуп эле каралбай атат да, тоскоол кылып атат. Улам каян незине дагы тоскоол болуп атат, сурап атам. Не документ дагы жетпей атат депчи. Жок, документтериңиз баардыгы эле жайында дейт. Баардыгы эле жайында дейт. Деги кандай кылыш керек? Кака кайрылыш керек? Биздин үнүндү ким угат? Ошондо мамлекеттик банктардын бири да, Мамлекеттик банктардын бири эми ал банк жашыруун эле болсун. Жашыруун эле болсун. Негизи балким ал жерге бир акча алыш үчүн күрөөлөрдү коюш керек беле? Мен айттым, күрөө деле коюш керек беле дегениң да туура. Күрөө коюш керек болсо мен тамымды коюп берем дедим залогко. Жок, биз күрөө албайбыз деген дагы жери бар. Күрөө албайбыз деген макул деп, анда мен жеримди дагы күрөөгө коюп берейин деген ниетим бар эле. Жок, күрөө албайбыз дегенден кийин, күрөөсүз эле беребиз дегенден кийин күрөөсүз бере тургандыгына деле бүтпөй келатпайбы ушул күнгө чейин. 1 жылдан өттү да. 1 жылдан өттү. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, деги биздин үнүбүздү жеке кабыл алып туруп, үнүбүздү угуп койсоңуз деп жалынат элем да. Бизге окшогон, мага окшогон карапайым элдер канчасы сизге үнү жетпей атат деп кайрылат элем. Ушу жергиликтүү ушу карапайым элди бир кабыл алып үнүбүздү угуп коюңузчу дейт элем да. 1 жылдан өттү ушул жака чуркап жүргөнүмө. Жалпактап келинчегимди чуркап барам, сүйрөп туруп Бишкекке алып барам. Бишкектен келем. Жолдош балдарым, досторум деле айтып калды, эй сага биз эми Бишкекке эмне атпат эле депчи. Ошол акчаны деле көрүнгөндөн карыз алып отуруп барып келесиң да. Мен же болбосо мен ошол акчаны келинчегиме окуй бирдекесине жардам бергиле деп сураган жокмун. Мен иш кылайын бу жерден 10 киши жок дегенде жумуш менен камсыз болуп калсын деген ниетте кылып атам. Ошондо бул жерге эле салайын дегенсиз да бул? Ооба, мына ушул там ишкерликти мына ушул тамга келген архитектуранын кишилери, госрегистрдин кишилери, МЧСтин кишилери бүттүгө карап кеткен. МЧСтен дагы текшерип кетишкен. Текшерип кетишкенде мен айткам, бул капитальный ремонт болот. Биринчиден капитальный ремонт болот. Ремонтунда сметасын жазгыла деген. Үстү сыйрылат деген. Ремонтунда сметасын баардыгын жазып бергем. Жазып бергенде ошо 5 миллион чыгарган. 5 миллион берилмек. Ана мына деп эле созулган ошо 1 жылдан өтүп калды да. Ошондо жанагы мамлекеттик тийиштүү органдардын баары келип, аябай тиягын сурап, биягын сурап, болот экен, кылса кылыңыз анда деген сыяктуу үмүттөндүргөн сөздөрдү айтып, бирок эч кандай аягында жыйынтык болбой жатат. Жок, тыянак жок этегинде. Үмүттөндүрүү сөздөрдү көп айтышты. Жеринен келип мынакей айыл өкмөт эң биринчи эле айдыгы келди, документтер менен тааныштырып, ой сонун жер экен, иштетсе болот экен. МЧСтен келди. Бардыгы келип, жергиликтүү бийликтер, райондук, областтык бийликтегилер бардыгы келип эле, бардыгы уруксатын берип, мынакей деп сүйүнтүп, жакшы сөздөрүн айтып кетишкен. Келип эле ушуга такалат да, акчаны берет эле, ой мындай тигиндей. Билбейм дагы кантип кайрылабыз жогору жака.
Замир мырза, бизде мындай бир суроо туулуп атат да. Ушундай кайрылууларды тартып калабыз, анан көбүнчө элдерден да ар кандай комментарийлер түшөт астыначы. Бул кайрылуу кылгычакты эмне иш кылган, же мамлекет эмне үчүн бериш керек, бул иштебейби башка жумушта депчи. Сиз өзүңүз бул убакытка чейин эмне жумуш кылдыңыз эле, эмне иш кылдыңыз эле, каякта иштегенсиз деги эле? Бул убакка чейин мен белгилүү эле каналдардан, жашыруун эле болсун ал каналдар, белгилүү эле каналдарда оператор болуп иштегем. Жеке каналдарда же мамлекеттик? Мамлекеттик каналда. Мамлекеттик каналдардын биринде ошо оператор болуп иштегем. Областтын жаңылыктарын берип тургам. Мамлекеттик каналдын өзүндө да иштеп турдум. Анан кийин ортодон ошо келинчегим, айтпадым, келинчегим оорукчан болуп калып, төрөттөн кийин ушундай болуп калган. Ага чейин да бир аз ооручу, анан төрөттөн кийин уже тяжелый болуп, биринчи группада инвалид болуп калган. Группадагы киши. Аны бир киши карап турмайынча болбойт да. А мен жумушка кетип калсам, келинчегим бир нерсе болуп калса, өтө коркунучтуу нерсе да. Эмне болуп туруп атат ошондо мындай тактап болобу? Эми тактап айтканда эми кыргыз элине келинчегим мындай тигиндей деп өтө ачыгын айтпай эле койсом суранычтуу болобу. Туалетке барып келген эле, тазалыкка барып келгенде Кудайга шүгүр өз алдынча барып келет. А өз алдынча үйгө жалгыз таштап кете албайм да. Кээ биринде өзүм билбей калат. Мына жакын арада эле сууга күйүп калды да. Сууга күйүп калды, энесин бар. Чыгып кетсең, магазинге жалгыз жөнөтө албайм. Анан кыргыз элине да айтат элем да, ушул видеону көрүп жатып, туура эмес комментарийлерди жазбагылачы депчи. Анан дагы да кайрылам. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, жеке кабыл алыңыздарды, үнүмдү угуп коюңуздарчы деп суранат элем да. Үнүмдү угуп коюңуздарды. Деги ушул күнгө чейин үнүбүздү каяка жеткиреримди билбейм да. Каяка жеткирем, кантип жеткирем? Камчыбек Кыдыршаевичтин өзүнө жеке өзүнө дагы мен 7 жолу кайрылуу жаздым. 7 жолу кайрылуу жаздым. Президентибизге 1 жолу жаздым. Жеке өзүңүздөргө ошол каттарым жетип атса, жетабы же жетпейби билбейм. Эле ошол каттарым жетсе, кабыл алып коюңуздарчы деп дагы суранат элем да. Урматтуу көрүүчүлөр, ишкерлик менен алектенип үй бүлөмдү багып, андан тышкары айылдаштарымдагы жумуш орду менен камсыздайм деген Замир мырзанын бийликке болгон кайрылуусун өз оозунан уктуңуздар. Ушуну менен биз азыркы чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Кийинки көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.